төлөй албай калсаң же бир күн кечиктирсең, анда могул проектini мен алам дейт. Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген. Океаниядағы Малайзия эмне өлкөлөрдө ошолорду Кытайга берип койду карыз. МВФтин маалыматына таянсак, 2022 жылы таможнянын махинациялары үчүн мамлекет 4 миллиард жоготуу алып келет экен. МВФ уже ачык айтып атат, силер статистиканы бурмалап атасыңар. Неуважаемый Болот Тимуров говорит о каких-то там 500 тысяч сом. Же болсо баягы спецсчет деп коет, МВД менен ЖКН спецсчеттары ошол жака түшүп атат, бирок ал бюджетке кирбейт да, ал спецсчеттер. Айлык маана 33,664 сомду түзөт деген. 13 327 сом. 13 тысяч. Такая вот зарплата у госслужащего. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын карызы, базардагы продуктлардын кымбатташы жана айлык маана канча болуп жаткан боюнча айтып бермекмин. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, 2020 жылы Кыргызстандын карызы 4 миллиард 925 миллион 800 миң долларды түзсө, а 2023 жылы 6 миллиард 280 миллион 500 миң долларды түзгөн. 3 жылдын ичинде Кыргызстан 1 миллиард 354 миллион 700 миң долларга карызга баткан. Эгерде төлөй албай калсам же процентин кечиктирсем же болбосо бир күн өтүп кетсе, мен үйүмдү берем дейт. Банк алып алат үйүңүздө, туурабы? Так эле ошондой сырткы карыздар да ошондой. Мамлекет менен мамлекеттин ортосунда келишим түзөт. Төлөй албай калсаң же бир күн кечиктирсең, анда могул проектini мен алам дейт. Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген. Ошолорго алганбыз да баарын, түшүнүңбү? Дүйнө жүзүндө мисалы Кытайдын карызга болуп калган жерлер жанагы деңиздеги порт деп коебуз. Ошо Африка, керек болсо Греция, ошо Океаниядагы Малайзия эмне өлкөлөрдө ошолорду Кытайга берип койду карыз. Карыздын эсебинен сатып элди да. Же жанагы 90 жылгабы, 50 жылгабы мындай ижарага берип коюшту да. Ошол себептен кандай бир ошо ижаранын алдынан ошентип жанагы карызды кутулабыз депчи. Ошентип тартып алган жок, же сатып алган жок. Ижарага көбүнчө беришти да, жана портто тутпайсыз, ишкана. Ошондой биз мисалы кутула албай калсак, биз дагы кандай бир өзүбүздүн мамлекеттик жанагындай токен ишканаларды, мисалы Кумтой болобу же ошолорго ижарага берип коюш мүмкүн. Эгерде кутула албай калсак, ошон үчүн ошо кандай бир жана алып аткан каржыларды туура сарптаса. Ал эми Садыр Жапаровдун маалыматына таянсак, Кыргызстанды 5 миллиард карызы менен өткөрүп алдым дегени менен, МВФтин маалыматына таянсак, 2022 жылы таможнянын махинациялары үчүн мамлекет 4 миллиард жоготуу алып келет экен. Бул деген Кыргызстандын сырткы карызынын 70%-ин түзөт демек. Матраимовдун схемасы дагы эле иштеп жаткан экен да. МВФ уже ачык айтып атат, силер статистиканы бурмалап атасыңар. Силерге келген импорт башка мамлекеттер көрсөткөн. Бир топ силер көрсөткөндөн көлөмдөн бир топ азыраак. Ал айырмасы 4 миллиард 37% ВВП барабар деп айтып атышат да. Ал деген 4 миллиард сом биздин ВВПга салыштырсак. Анан кийин ошолор бажы кызматкерлер айтат, мисалы Кытай инвойс менен баалайт, эсептейт, а биз болсо килограммдап эсептейт. Эми бирок анчалык айырма жок болбош керек да, баары бир. Ушул жомок менен бажы кызматкерлер ошо Матраимов убагында деле, Жээнбеков убагында деле бизди тойгузуп келгенде ошо жомок менен.
Эми кустуризацияга келсек, Камчыбек Ташиев айтмакчы кустуризациядан 100 миллиард сом Кыргызстандын казынасына түшүрдүк дегени менен Болот Темировдун маалыматына таянсак, кустуризациядан бюджетке 551 миң эле сом түшкөнүн иликтеп чыккан. Ошондо калган 99 миллиард 999 миллион 449 миң сом кайда кетти деген суроо туулат. Же айтмакчы эки дос актанганды жакшы үйрөнгөнбү? Приблизительно около 100 миллиардов сомов. Это где-то больше миллиарда долларов. Так? Почему я говорю, а вы говорите, что там говорил Болот Темиров, наш бывший гражданин и бывший наш журналист, неуважаемый Болот Темиров, говорит о каких-то там 500 тысяч сомов. Понимаете? Поэтому я бы хотел, что журналисты, особенно наши журналисты, уважаемые журналисты, чтобы выдавали обществу достоверная информация, достоверные цифры. Негизи бул иликтөө эмес, мындай бюджетти карасам эле коррупция иштерден мамлекетке төлөнгөн бюджетке түшкөн акча деп көрсөтүлгөн. Ал болсо 551 миң эле 3 жылдын ичинде болду. Ташиев болсо бурмалап, неуважаемый Болот Темиров бардыгы туура эмес маалымат айтып атат, нары бери деп атат. Бирок мен так суроо бердим. Ал бюджетке түшпөсө кайда деген суроо пайда болду да. Негизи же ал акча Ташиев айтып аткан коррупция боюнча иш козголбой эле башка иштер менен алынган акчалар, же болсо ал деле өзү айтып атат, фугиге накталай акча менен эмес, бюджетке эмес, баягы имараттарын өздөрүнө алып, же болсо башка, же болсо баягы спецсчет деп коет, МВД менен ГКН менен спецсчеттер ошол жака түшүп атат, бирок ал бюджетке кирбейт да, ал спецсчеттер. Каяка коротот, эмне кылышат, ал акча менен эч ким көзөмөлдөй албайт. Ошон үчүн сурагам да, бюджетте болбосо анда каяка кеткен десе, Ташиев болсо ызаланып жооп берип атпайбы. Негизи ошол спецсчеттогу ГКМБнин, МВДнин же болсо фуги имараттарды биз текшере албайбыз дагы, канча түштү, каяка түштү, анан каяка коротулду деген суроо болду. Аны биз текшере албайбыз, себеби ал жабык түрүдө Ташиевдин сөзүнө ишениш керек да эми. Мейли, ишенип коелу. Келиңиздер, анда эмесе айлык маянаны көтөрдүк деп жар салышканы менен канчага көтөрүшкөнүн карап көрөлү. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикасына таянсак, 2020 жылы айлык маяна 18.940 сомду түзгөн, а 2022 жылы 26.540 сомду түзөт дейт. Ал эми Садыр Жапаровдун мактап жактаган кабар агенттигинин маалыматына таянсак, Кыргызстанда 2024 жылы орто эсеп менен айлык маяна 33.664 сомду түзөт деген. Уважаемые друзья, сегодня мне поступила зарплата, и сейчас я вам покажу зарплату госслужащего, и вы посмотрите, можно ли жить 1 месяц на зарплату госслужащего. Специально искал именно банкомат Аилбанка. Нашли наконец-то Аилбанк. Так, давайте посмотрим баланс счета. 13 327 сом. Еще Аилбанк, чтобы не платить проценты. 13 тысяч. Такая вот зарплата у госслужащего. Вы понимаете, это просто как можно жить? Это реальная зарплата госслужащего. Вы просто подумайте, вот, с такими ценами вот, в том же Глобусе, в той же Азии, как можно на эти деньги жить? Целый месяц. Вот они, эти деньги у меня на руках. Демек айлык маянат чын эле 13.327 сом турбайбы? Бул жерде мен эле көрдүмбү десем, Садыр Жапаров да өзү күбө болду. Өзүң жасайсыңбы муну бар? Малярсың, а? Рецепттерди өзүң кыласың. Өзүм. Ай, молодец. Канча зарплата аласың болду? 26-27. Постоянно иштейсиң, да? Күнүндө иштейсиң. Күнү выходной.
Bir ayda 2 gün katılıyor. Yok, cumasına. Cumasına mı? 6. pazar günü. Esabası. Alışalım 5 gün. Ya 5 gün. Bugün günde işte oturdu. Bunday var, günde oturdu. Ural, günümsüz işte WhatsApp'da. Koyup cümleye çıkarsın. Келиңиздер 2023-жылы азык-түлүккө канча коротчу экенин карап көрсөк. 24 KG агенттигинин маалыматына таянсак, бир үй бүлө жумасына 6708 сомду коротсо, ошондо бир айда 26832 сомду түзчү экен. Бул бир гана азык-түлүк. Квартираны эсептебегенде. Ал эми 2023-жылдын ижарага берген квартиранын орто эсеп менен эсептеп көрөлү. Кактус медианын маалыматына таянсак, квартиранын баасы бир айга 18 000 сомду түзчү экен. Ошондо бир айда бир үй бүлө 44 832 сомду коротчу. Жол кире, садик, мектеп эсептебегенде. Эң кызыгы, кабар агенттигинин маалыматына таянсак, 33 000 сом бир айга чын эле жетет турбайбы? Мисалы бул чын эле орто, эгерде эми муну адистер айтат, эгерде ошону статистика боюнча санап келсе, анан ошо бизде 2,5 баягы жумуш иштеген адамдар бар. 7 миллиондон 2,5, эми 3 миңди койчу. Ашып кетти. Баягы жумуш иштеге мындай толук кандуу иштеген адамдар бар да. 2,5-3 миллион койчу ашып кетти. Калган 4 миллион же 4,5 миллион, анын ичинде 2 миллион жаштар, карылар менен болот. Анан калгандары 1 миллион анча жумуш. Анан кандай статистиканы айтып коеюн. Мисалы бизде ошо социалдык фондко төлөнгөн акча, мекемелер төлөнгөн. Ошолордун орто эсебин бөлөт да, анан жанагы 33 деп чыгат да орто акча майнасы бут турат. Бирок ал санаганда жанагы эгерде 2,5 миң төлөп атпайбы акчалык. Ошолордукун алат да жанагы орто эсебин. Бирок бөлгөндө 7 миллионго бөлөт. Мен эле таң калып жүрөмбү десем, президент Садыр Жапаров деле таң калып жүрөт. Жакында эле Садыр Жапаров тышкы карыздын темасын унуталы. Тышкы карызыбыз 10-20 миллиард долларга көбөйсө да кооптоонун кереги жок деди. Демек биздин аткаминерлер Marvel киносундай эле башка ааламда жашап жүрүшкөндөй. Алардын оюнча эл жыргап жашап аткандай. Көрсө свет, налог ошол үчүн көтөрүлүп жаткан турбайбы? Кыргызстандын карызы көбөйө берсин. Айтор Садыр Жапаров Балбак Төлөбаевдин сөзүнө ишенип алганбы? Кыргызстандын карызын 5 секундда төлөп кутулуп коет дегенине. Аткаминерлердин ааламынан жолугушканча мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.